Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Ардактуу аталар, апалар, агайын, эже карындаштар, сүйүктүү бир туугандар, баарыңыздардын туткан орозоңуздарды Аллах Таала кемчиликсиз кабыл кылсын. Орозо тутууга ниет кылып, бел байлап, шымаланып киришип аткандардын орозосун Аллах Таала аларга жеңил жана куттуу берекелүү кылсын. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы биз тутуп аткан орозонун фазилеттери. Келиңиздер ушул ыйык Рамазан айындагы орозонун фазилеттери жөнүндө учкай сөз кылабыз. Мен ушул жетишимче вакыттын мага жетишинче айтканга аракет кылайын. Орозонун фазилеттери. Биринчиси, ас-сиям джунна ва викая. Орозо деген, биз баарыбыз тутуп аткан орозо бул джунна, калкан. Ва викая, сактагыч, сактоочу. Калкан деген ал кадыресе кайсы бир киши согушка, казабатка киргенде өзүнүн жанын өлүмдөн алып калыш үчүн душмандын кылычынан жана найзасынан сактоочу бир төгөрөк же 4 бурчтук темирден жасалган ок өтпөс же найза кылыч өтпөс чоң, калың, бышык темир. Ошол жоокерлер согуш майданда кийүүчү соот кийимдер, башына жана денесине кийүүчү. Бул соот кийим жана калкан. Ал эмне? Ал орозо. Эмнеден калкалайт? Кабыр азабынан, тозок азабынан сактайт. Ага чейин эмнеден сактайт? Ага чейин Рамадан биздин көзгө көрүнбөгөн ал калкан. Көзүбүздү арам нерселерден, тилибизди ушак айыңдан, кулагыбызды ушак имиш угудан калкан болуп сактап калат. Абу Хурайра риваят кылып атат. Анна набия саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди. Кал Аллаху Таала, Аллах Таала айтты, хадис кудусиде. Кулли амали ибни Адам лаху илля сиям. Ар бендемдин, бардык бендемдин жасаган ар бир амалы көз көрсөтүлүп, элге жарыя болуп, аткарылып жасалышы мүмкүн. Ыктымал ошондой. Намаз окуганда мисалы мешитке келип окуйсуз. Кол көтөрүп рүкү кылып сажда кыласыз. Зекет бергенде дагы чыгарып көрсөтүп бересиз. Умрага, хажга барганда да ушундай. Көрсөтүлүп жасала турган. Илля сиям, бир гана орозосу ал мени менен бендемдин ортосундагы сырдуу ибадат. Өзү эле мактанып койбосо, бирөөгө менин эримдерим кургап калыппы, анткени мен орозомун деп бирөөгө эле өзү мактанып койбосо, анын орозо экенин жанындагы шериктери жада калса билбейт. Анткени ал мени менен бендемдин ортосундагы сырдуу ибадат дейт Алла. Фа иннаху ли, орозо мага гана арналган. Мага дегени ал менден башка эч ким билбейт. Менде өзү эле жандагы шеригин айтып койбосо, менден башка эч ким билбейт. Ва ана аджиби. Орозосунун сыйлыгын мен гана берем. Бул дегени башка ибадаттарында соогун берем. Башка ибадаттардын соогун чектеп берем. Бирок орозосунун сообун мен беремин эсептегенде менден башка эсептөөгө эч ким чамасы жетпейт. Бир гана эсебин мен билем. Бендемдин туткан орозосуна соопту мен берем. Ага берген сообумдун эсебин менин өзүм гана билем. Менден башка эч ким билбейт деп атат. Аллаху акбар. Кандай мыкты ибадат. Ос-сиям джунна. Орозо ал калкан. Кабыр азабынан, тозак азабынан, бул дүйнөдөгү апаттардан, кырсыктардан, балекет, жаман сөз, ушак, айың, арам нерселерден сактап калат. Андыктан Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт. Ва иза кана сауму, ва иза кана яуму сауми ахадикум фала ярфут ва ла ясхаба. Эгерде кимдир бирөөңөрдүн орозо туткан күнүңөр болсо, тагыраагы кимдир бирөөңөр орозо тутуп жүрсөңөр, фала ярфут. Уят сөз сүйлөбөсүн, богоздонуп. Вала ясхабы.
үнін бийик көтөрүп да айкырып кыйкырып жаңжал салбасын. Вала яжхал, надандык кылбасын. Бирөөнүн укугуна кирбесин. Жакасын жыртып, мушташып, тепкилешпесин. Акыйнеге айтышып жооптошпосун. Fa in şatamahu ahadun aw qatalah. Эгерде орозо туткан адамга, силердин бирөөңөргө кимдир бирөө асылып, акараттап, жалажап, тилдеп, сөгүп калса деле, фалякул орозо туткан адам ага аябай укмуш, эсинен кеткис, ага сабак болгус бир жооп берсин. Inni saim. Эки жолу мен орозо элем. Сизге жооп бере албайм бүгүн, мен орозо элем деп басып кетсин. Тили сакталды. Орозо анын тилине калкан болду. Аны менен акыйнеге айтышкан жок, жооптошуп. Анын деңгээлине түшүп, ага теңелген жери жок. Орозосун ойрон кылып бузуп алган жери жок. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. Пайгамбар айтат: Жаным колунда болгон Аллахка ант ичип айтам. Орозо туткан адамдын оозунан чыккан жыт керек болса кыяматта, кыямат күнү Аллахтын алдында мисктин жытынан да жыттыраак болуп жыттанып турат, буркурат. Лисаим фархатан. Орозо туткан адамдын эки кубанычы бар. Яфрахухума иза афтара фариха бифатри ва иза лакия раббаху фариха бисауми. Бул эки кубанычы менен кайталангыс, орду толгус, эсинен кеткис болуп кубанат. Биринчиси ифтар. Учур жакындап калды, озачар мезгил келип калды. Мына озачам, азыр озачам, бираздан кийин тигини ичемин, муноодон ашап жеймин, курсагым тойгочо деген учур өзүнчө бир кубаныч. Ошол учурда дуа тилек кабыл болот. Ошол учурда бардык максаты жүзөгө ашат. Экинчи кубанычы кайсыл? İza laqiya rabbah fariha bi sawmi. Rabbisine jolugup, tozokton bir otolo kutulup, beyiştik bolup, atalıp, Allah'ın sululuğun görügönde tutkan orozosuna dagı bir jol sүйnöt, attın uzartıp tuta berbet minde dep. Mına, orozonun sıylığı. Orozodogu birinci sıylık. Biz tutup atkan orozobuzun sıylıktары. Allah Teala as-siyamu li ve ana eczi bih dedi. Orozo men üçün gana, men gana anın sıylığın berem degeni, menden başka anın sıylığın berigenge çaması da jetpeyt. Tağıragı, men orozo tutkan adamdın orozosuna bergen sıylığımdın esebin menden başka hiç kim esepte bere albayt degen düşünük. Andan keyin emnege Allah Teala menden başka hiç kim bere albayt dedi. Antkene Allah Teala billah İnnemâ yuvaffas sabirûne ecrahum bi gayri hisab. Orozo tutkan adamlar alar sabırdı bolat. Sabrı var insan orozo tutalat, çıdamkay bolat. Çankosuna, kursak açkanına, jana başka nerselerge. Alemi Allah Teala Kur'an'da Zümar Suresinin 10. ayetinde sabırdılardın soğuptoru kıyamatta esepsiz verilet. Esepsiz degeni Allah esebin bilet. Esebin Allah bilet. Bende anın esebin bilbeydi. Esepte büte albay çaması da jetpeydi degen düşünük. Kudaşonday orozoga berilgen soğuptun esebin biz insanlar esepte büte albayız. Anın esebin Allah özü bilet. Orozo tutkan adamın kuvanıçı. Birösü uşul ozaçar mezgilde. Kim ile kuvan basın? Susadı, çankadı, kursağı açtı. Andıktan uşul jerge söz kıstarıp ketibini tuura görüp atam. Jaş baldarыбызды, kızdarыбызды orozo tutkanga ündөө üçün eң algaç eki nersege katı көңүл buruş kerek. Alar jaş balдар. Alar har bir nersege çınıgı işenim gözü menen tikteydi. Çın жүрөктөн, алардын жүрөгүнүн эшиги бүтүндөй ачылды. Андыктан аларга берген убадабызды өзүндөй кылып аткарышыбыз керек. İftar mezgilde alardın en kızıkkan, tamşangan, jakşı görgön, susunduğun, jemek, içmek, tamakların albatta adaldan. Dastorkonu tolturuşubuz gerek. Alar oşogo kızıgıp, kийинки жылда orozo tutkanga hareket kılat. Oşogo kızıgıp,
орозо тутуп жүрүп, биринчи туткан орозосу эсинен кеткис болуп, бир отолу жүрөгүнөн кадалып калат. Сухур дасторконунда алардын көз жоосунан ала турган эң мыкты деңгээлге жеткирип, гүлдөп, кооздоп коюшубуз керек, азарын чыгарып. Эми орозо туткан адамдын оозундагы жыт кыяматта Аллахтын алдында мисктин жытынан да жыттуураак болуп турат. Ооба. Орозо туткан адамдын оозунан жагымсыз жыт чыгып калат. Эмнеге? Жагымсыз жыт чыгып калат. Ал баарына маалым. Мен өткөндө да айттым эле. Өзү 5 учурда адам баласынын оозу жыттанып калат. 5 учурда адам баласынын оозу кадыресе жыттанып калат. Биринчи, аябай көп сүйлөгөн адамдын оозу жыттана баштайт. Эмнеге? Ал көп сүйлөгөн сайын ашказан иштей берип жыттана баштайт. Курук. Бул дегени орозо туткан адамдар күндүзгү күнүн кыраа менен, тилава менен, Кур'ан окуу менен, ибадат менен, тасбих, зикир менен өткөрүп атат. Ал көп сүйлөгөн кошулуп атат. Экинчиси, такыр сүйлөбөй койгондо. Такыр сүйлөбөй жым эле жүрө берсе, ошол учурда дагы ооз жыттанып калат. Үчүнчүсү, аябай көп жегенде. Сухурда мисалы кебиркилер аябай көп жеп алышы мүмкүн. Кудай сактасын. Башка учурда деле мисалы адамдар, орозо эмес башка учурда көп жеп алышы мүмкүн. Ашказан сиңире албай, анан оозунан жагымсыз жыт чыгат. Же таптакыр тамак жебегенде, таптакыр тамак жебей, куд ушул бул орозого дал келет. Сухурдан ифтарга чейин жебей, аз гана тамак менен каниет кылып жүргөн адамдын оозу жыттанат. Бул төртүнчүсү, ал эми бешинчиси, аябай көп уктаган адамдын оозу жыттанып калат. Орозодо кебиркилер орозонун күнүн өткөрүп алайынчы, саат өтпөй атат деп уктап калса, ошолордун оозу жыттанат. Бирок кандай болбосун, ал орозо оозу менен ал жакшы иштерди жасады. Баары бир анын оозунан бир жагымсыз жыт чыгып атат. Ал бенде үчүн жагымсыз болушу мүмкүн. Эми угуп туруң. Ан-насiyam lamma kana sirran bayna al-'abdi wa bayna rabbih fi ad-dunya azharahu Allahu fil akhirah alaniyatan lil khalq. Эмнеге пайгамбарыбыз ушундай деди. Орозо туткан адамдын оозунан чыккан жагымсыз жыт Аллахтын алдында кыямат күнү мисктин жытынан да буркурап, мыкты жыпар жыт аңкып жыттанып турат. Анткени орозо Аллах менен бенденин ортосундагы сырдуу ибадат болгондугу үчүн, орозо туткан адамдарды ахиретте жарыялаш үчүн алардын оозундагы жыт мисктин жытынан да жогорураак болуп буркурап турат. Ошондо адамдар силерден неге мындай жагымдуу жыт келип атат дейт. Аллах аларга кабар берет. Булар орозо тутуучулар. Булар дүйнөдө орозо тутуп жүргөндө алардын оозунан чыккан жагымсыз жыттан силер жийиркенгенсиңер. Мына ошол силер жийиркенген жыт бүгүн бейиштин жытына теңеле турган мыкты жыт болуп калды деп Аллах Таала аны калай калка жарыялаш үчүн оозундагы жагымсыз жытты эң мыкты жытка айлантат. Макхул айтат: "Яруху ахлул жанна би раиха فيقولون ربنا ما وجدنا ريحا منذ دخلنا الجنة أطيب من هذه الريح." Макхул айтат: бейиштиктер бейишке киргенде алар бир жытты жыттап туруп, "Я Раб, бейишке киргенден баштап мурдубуздан бир жыт кетпей жатат. Ушундай мыкты аңкыган жыпар жыт, андай жытты эч жерде жыттаган эмеспиз. Бул кимге арналган? Анан кандай жыт?" деп сурашат. Фаюкал, Аллах тараптан аларга ушундай жооп келет: "Хадиха раихату афвахи сиям саввам." Хадиха раихату афвахи саввам. Бул аманат дүниеде башкалар курсаган чемпейтип тоюп жүргөн учурда алар орозо тутушкан, ошол кыйналышса дагы орозо тутушкандардын ооздорундагы жагымсыз жытты мен бейиште эң мыкты аңкыган жыпар жытка айланттым. وقد تفوح رائحة الصيام في الدنيا وتستنشق قبل الآخرة. Караң. Бул дүниедегі жыт ахиретке барып эң мыкты жытка айланып атат. Не бир укмуш сый. Абдуллах ибн Галиб деген ушундай ибадатчыл инсан эле. Анын жашоосу Кур'ан, анан орозо эле.
Al emnesi menen taanılgan? Al eki ibadatı menen. Kur'an anan orozosu. Kur'an anan orozosu. En mıhtı ibadat ele. Tünü taң atqıça tahajjud menen anan gündüzü orozo 5 vakt namaz. Uşul. فَلَمَا دُفِنَ كَانَ يَفُوحْ مِنْ تُرَابِ قَبْرِهَا رَائِحَةُ الْمِسْكِ. Al bir gün vefat etti. Kaytış boldu. Şerikleri anı juup, kepindep, janaza namazını okup, mürzege alıp gelip, mürzege koyup atkanda ukmuştuğday kaڭылжырыкты жарган адам баласынын өзүнө тартып турган bir ukmuştuğday bir jipar jit burkurap jittan turdu mürzөсүнөн. Hiç kimisi düşüngön jok. Bul emne jit, bul emne jit. Anın kepinine sürkülgön misk uşunday bile jok. Bara anı gömüştü, kaytıp geldi. Jakın dostlarının birisi oşol tünü түш gördü. Far'uye fil menam fasule an tilka raiha allati tujad fi qabrih. Түш көрүп аткан dostu darı ele estep turup, dostum, bugün biz sizdi alıp barıp koyduk ele. Mürzöңүздөн ушундай bir mıhtı jıt çıktı. Bu emne olgan jıt? Biz sizdin denеңizge, kepiningizge sürtkön misk anday jıttanbayt ele. Bu emne olgan jıt dedi. Faqal tilka raihatu tilave waddama. Al jıt bu, al men okugan Kur'an menen men tutkan orozonun jıtı dedi. Allahu akbar. Orozodagı çaң-коомдун, kursağı açkandın jıtı, anan tilave Kur'andın jıtı деп атат. Mından ötkön dağı kanday sıy gerek oroza tutkan adamlarga. Maşallah. Maşallah. Emi ekinci sıylığına ötöylü. Iyik Ramazan aydın ekinci sıylığı. As-siyam yaghfiru zunub. Oroza günölördü geçiret. Ova. Günölördü geçirgende dağı kebir ruçka menen, kalem menen, kara kalem menen misалы tetradga жазып, өчүргүч менен өчүргөнүңүздө ал жерде изи калып калат. Баары бир кандайдыр бир нерсе менен аны бастырып жазып алсаңыз болот да. Же болбосо муну тамга билинип калыптыр деп, өчүрүлгөндөн кийин эле анын же бынын билинип калган изи бар, басылып жазылгандыгы үчүн. As-siyam yaghfiru zunub. Orozo günölөрдү кечирет, кечиргенде изин калтырбай. Изин калтырбай. Аллах Таала кечиргенде sol jelkemizdeki günөөбүздү жазып отырган периштеге унуттуруп да коёт. An Abi Hurayra radıyallahu teala anhu, Abu Hurayra rivayet kılıp atat. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Men sama Ramazana imanen ve ihtisaben, gufira lehu ma teqaddama min zembih. Sadaka Resulullah. Peygamberimiz aytты. Kim ıyık Ramazan aydı iki şart menen tutsa orozosun. Birinciden, Allah'tın bir jana bar ekenine iman keltirgen balda. Iyık Ramazan ay bul farz. Allah farz kıldı. Uşul ıyık Ramazan aydın orozosun tutuğu farz ekendigine dağı iman keltirem dep tutsa. Vahtisaben bul tutkan orozomdu eçimge millet kılbayım. Bazarga barıp alıp orozolek kichine arzandatып berбейсизби möme jemişti, je giyimdi. Orozolek dep taksiga oturup arzanlarga jetkirip koyboysuzбу, eçimge millet kılbayım. Tutkan orozomdun yüzürün akısın kıyamatta Allah Taala'dan alam. Allah elbette bana beişti beret dep ümit kılıp tutsa, gufira lehu ma teqaddama min zembih, anın murdağı ötmüşteki jasagan günöөлөрүнүн bürөөsü kалтырылбай geçirilet. Daha kanday sый gerek, daha kanday sıylık gerek, daha kimge kanday belek gerek. Uşul özü жетиштүү эмеспи? Allah Taala'nın uşul bergen belegi orozo tutkan adamga. Uşul özü жетиштүү эмеспи? Orozo tutkan adamlardan üçüncü sıylığı. Babur Rayyan lis-saimin fakat. Kıyamatta Rayyan eşigi bir gana orozo tutkanlarga gana açılat. Oşolorga gana arnalgan. An Sahlin radıyallahu teala anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, Peygamberimizden Sahl rivayet kılıp atadı. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. İnne fil cenneti baben yuqalu lehu Rayyan.
Beyişte bir eşik var. Çoğun kalga var. Al Rayyan deb atalat. Eşiktin atalışı Rayyan. Yedhulu minhu saimun yevmel kıyame. Kıyamet günü al eşikten bir gana oroza tutkanlar girişet. Oroza tutpagandar al eşikten gire albaydı. Al eşikten bir oroza tutkanlar gana giredi. La yedhulu minhu ahadun gayruhum. Oroza tutkanlardan başka hiç kim al eşikten gire albaydı. Namazının soğubu toğday bolsa dağı al eşikten gire albaydı. Oroza tutkanlar gana girişedi. Yuqal Ayna saimun. Allah taraftan ün geledi. Kana oroza tutkanlar. Kana oroza tutkanlar. Tizilgile Rayyan eşigine dep Allah çakırat. Feyakumun. Alar bar Rayyan eşigine tizilip kalışat. La yedhulu minhu ahadun gayruhum. Dağa aytıp atat kaytalap. Al eşikten oroza tutkanlardan başka hiç kim girip kete albaydı. Antkeni oroza tutkan adamlardan özünün belgisi var al jerde. Feide dekhalu ughliqa. Eger oroza tutkan adamlar girip bütüsse eşik daro jabılat. Felem yedhul minhu ahadun andan başka, alardan başka al eşikten ikinci jolu hiç kim gire albaydı. Eşiktin sırtında kalıp ketet adamlar. Ya Rab, ey jaratkan Allah, biz oroza tutkanbız da. Biz oroza tutkanbız. Emnege bular giret dağı, biz girmeybiz. Biz de orada tutkanbız şular okşap. Allah aytat. Eme semi'ata, uqan emes belen, kavle nebiyyik, peygamberinin sözün. Peygamberin ne dediler? Men lem yeda' kavle zur, vel cehle, vel amele bih, feleyse lillahi hacetun fi en yeda' ta'amehu ve şarabeh. Sadaka Resulullah. Peygamberimiz orozada kim jalgan süylөгөнүн, жалгандан күбөгө өткөнүн, ыргүүлөргө кулак салганын, жаман тасмаларга көз салганын, надандык кылганын, мушташып тиштешкенин, ушак айтканын таштабаса, Аллах Таала анын туткан орозасында таптакыр муктаж демес. Назар салып карап да койбойт. Анын эсинде курсак ачканы менен чаңкаганын гана көрсөтүлөт кыяматта. Ошол адамдар деп атат. Biz de orada tutkanmız usul eşten kireyli de ya Rabbi. Emnege biz üçün jabılıp kaldı degende Allah Taala alarga orada tutkan bolsoңуз sizlerge mıneke kursagın açkan, çankagansın dep эки нерсесин gana көрсөтөт. Antkeni alar orada tutup alıp bирөөнүн этин тирүүлей жешкен, гыйбатташып, ушакташкан, имиштешкен, тасмаларды көргөн, жамандаган, мушташкан, тебишкен, айберин жырткан, жакасын асылган мына ородосун ушун менен жууп алды. Эмнеге ушул Rayyan эшигинен bir gana orada tutkan adamlar giredi. Antkeni bular orada tutkanlar bul dünyada aябай çаңкашты. Aябай kursak açıp yürüştü. Özünün dünyadaki iftar dastorkanına gelgende kebirlerin tabiti tosulup jebey kalıştı. Su içe alбай kaldı. Köp bolsa 2 stakan, 2 çını gana su içip toktolup kaldı. Oşol amanat dünyada orada tutkanыңардағы çаңкоң ordu emi maneke siler Rayyan eşiginen şaşılıp girgile dağı Munovul Kavsar'dan beyiş içindeki ağıp жатқан bal, süt, su darıyasından qanğıça içkile dep Allah Taala alardı tez girgiziş üçün Rayyan eşigin ornuna tutkan dep atadı. Ne bir okmuş, mıhtı sıylık. Dağı biri. Dördüncüsü. Siyam yevmin fi sebilillah. Allah yolunda bir gün ile, bir ele gün oruza tutuğunun soğubu. Bir ele gün. Bu nafil oruza jönde söz getbertat. Abu Sa'id el-Khudri rivayet kılatat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. La yasuma abdun yevmen fi sebilillah illa ba'adallahu bidhalikel yevm vecehu anin nar 70 harifen. Peygamber aytdı. Bir insan Allah yolunda bir gün nafil oruza tutup koysa, Allah razılığı için dep, atayın diyete karmap, arıktaş üçün, tolup kettim, tamak sinsin degen emes. Allah razılığı için Allah'tan korkup ibadatımda uşuminen toluktap koyayın dep, bir ile gün oruza tutup kalsa dep atat. Nafil. Ramazanda oruza jönde söz getip atkan jeri yok. Bu nafil oruza jönde söz getip atat.
ушул бир күндөгө тутулган нафил орозо менен Аллах Таала анын туткан нафил орозосу аркылуу Аллах Таала ал орозо тутуучу менен тозоктун ортосун 60-70 жылдык жолдой алыс кылып коет. Бул бир күндүк нафил орозого. Ал эми сиз ыйык Рамазан айдын фарз орозосун тутуп атасыз. Эми тозоктон канчалаган чакырымдар алыс калдыңыз. Сиз бейишке канча чакырым жакындап бардыңыз. Келиңиздер. Фарз орозо бүткөндөн кийин дагы нафил орозолору менен тозоктон алыста бейишке жакындай беребиз. Жыйынтыгында биз иншалла бейишке Райян эшигинен киргендерге кошулуп чогуу киребиз. Туткан орозоңуздарда Аллах Таала кемчиликсиз кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.